Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noqat kanal qatorchilari. Bugungi kunga 13-avgust 2024-yil Noqat rayoniga qarashli Qayrag'ach aylanın Molla Qar ko'chasine keldik. Şol жерде asfalt qo'yilib жатат. Жаштардын демилгеси менен, көчөнүн салымы менен жана жаштардын демилгеси менен ошону менен бирге мына чет өлкөдө иштеп жүргөн мигрант акалар, укалар, bir тугандар жардамы менен куюлуп жатат экен. Шол жерден көргөнү келдик. Бизден алсабай лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Көрөлүчү бар. Урматтуу тугандар, узуну 250 метр, 300 метрге жакын экен, туурасы 3,5 метр, 3,5 метр экен. Урматтуу тугандар, Молла Кары атындагы көчөгө асфальт коюлуп жатат. Bundan 1,5 ай 2 ай мурун мына Кайраг'ач айылына дагы бир көчөгө жаштардын демилгеси менен куюлду. Бүгүн ушул көчөгө куюлуп атат. Мына тугандар, Кайраг'ач айылынын жаштары бар болсун демекчибиз. İşlerine ilgilik, Allah'ım özü kollasın demekçiyiz. Urmat tuğanlar mı katok. Şurada paramızda urmat tuğanlar. Katok işte orada. Urmat tuğanlar katok işte tuğanlar. Katok işte orada. Ooo, spot. Sen yok mu? Qari atындагы көчө асфальт болуп атат. Урматтуу тугандар, мына көрдүңүздөр, каналга чыгып чейин нарагы мазар. Нарагы мазар. Бул жагы мына tuğanlar gördünüzler mi? Assalamualaikum урматтуу Noqat кашмат өткөн аңгатташтар. Мына жаштардын демилгеси менен жаштар сүлү бир жаш шетте кызмат кылган бир таксыр бала бар ажеке. Шундан маалымат алабыз. Assalamualaikum. Таксыр катырак сүйлөй бересиз, а? Дагы бир асфальт баштаган экенсиздер. Шол жерге келдим. Кар алып кетейин депчи. Кандай болуп атат экен, кимдер демилге кылды, өткөндө кылганыңыздар көрдүк, дагы бир жердечи. Бұл екінші көчөңүздөр экен ажеке. Кандай болуп атат, ошондо маалымат берип кетсеңиз жакшы болмок эле. Assalamu alaikum. Биринчиден баардыгыңыздар амансыздарбы? Алла насип кылса экинчи жолку көчөнү баштап атабыз. Айылыбызда, Кайраг'ач айылында. Өткөндө ушундан 1 ай мурда бир көчөнү жасаганбыз. Аякта дагы бир мазардын көчөсү, мечит менен мазардын ортосу. Азыр мына экинчи жолку көчөбүз. Экинчи көчө. Бул дагы ушу мазарга чейип кетчү көчө.
Bizde эми bu yerде эң негизги эле максат Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул айылдын 87-жылкы балдарынын өзүбүздүн достордун чогулуп жыйналып ушул убакка чейин келип жакшылык иштерди кылайлы, айылга пайдабыз тийсин, элге, жерге кызмат кылайлы деген ниет менен ушул иштерди баштадык. Аллага миң эсе шүгүрлөр болсун. Ушундай иштерге бизди кызмат кылдырып койгон элге, жерге, элибизге ушул бардыгы ыраазычылык. Ушул жерде кызмат кылып аткан асфальт заводдун жамааты, мына КамАЗ айдап келип аткан балдар дагы өзүбүздүн достор, айылдаштарыбыз бардыгы Алла ыраазы болсун. Салымын кошутат элдер, колдон келишинче бардыгынан Алла Таала ыраазы болгон болсун. Ушундай иштер ар дайым айылыбызда, элибизде, жерибизде көптөгөн жерлерде боло берсин. Бардыгыңыздарга үйүңүзгө тынччылык, аманчылык, молчулук каалайбыз. Алла Таала насип кылган болсо, bundan kийинкиге дагы бир ниетибиз бар. Дагы бир көчөнү, кышка чейин дагы бир көчөнү Кудай кааласа жасап алсак дегенчи. Анан бу жерде көчө жамааты. Ушул көчөдө жашоочулар өздөрү 450 миң сом акча чогултуш берди. Андан калганын биздин өзүбүздүн достор 87-жылкы балдар жыйнадык. Анан кошумча айылдаштарыбыз жыйнап беришти. Көчө болуп жыйнады. Россиядан, Казакстандан, Америкада досторубуз бар. Ошолор салымдарын кошушту. Бардыгыңыздардан Алла Таала ыраазы болгон болсун. Бардыгыбызды ушундай жакшылык күндөргө кызмат кылдырып койгон Аллага чексиз шүгүрлөр болгон болсун. Ар дайым ушинтип элдин кызматында жүрүштү Алла Таала өзү насип кылган болсун. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик. Дагы бир эки суроо да жаке. Сизгечи мына узуну, көчөнүн узуну канча метр болду? Анан туурасы канча метр болду? Шуну айтып койсоңуз. Көчөнүн узуну 250 метр болгон. Өлчөгөнүбүздө. Азыр кичине кошулуп кетти. Азыр аягга чыккан болсо дагы билинет да. Анан көчөнүн эни боюнча айта турган болсок, көчөнүн азыркы данный моментте Стандарты 3,5 метр болуп атат. Биз муну көчөнү дагы кеңирээк кылайлы дегенбиз. Себеп дегенде мындай кээбир жерлерде узкий жерлерге туура келип калат экен да. Бир жагы сол жак бети, бир жагы оң жак бетинен баягы узкий жерлерге туура келип калып, ушуга токтолуп калдык да. Мунан чоңойтконго уже мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан канча тонна асфальт кетишин билбейсиз, Азыр ушул моментте 120 тонна асфальт келди. Көчөнүн жартысынан Кудай кааласа өтүп калдык. Жакшы. Квадрат метрге 146 килограммдан эсептеп ошондой расчет болду. Квадрат метрге 146 килограмм асфальт. Асфальттын баасы заводдо 5800 экен, эми биз ушундай кайра эме кылып атабыз, иш кылып атабыз десек 5500гө түшүрүп берди асфальт завод. Жакшы. Бул асфальт завод кайттык өзү? Жаңы Нокаттан. Нокат району Жаңы Нокат айылы өкмөт, өкмөтүнүн асфальт заводу. Укладчиктагы асфальт заводдуку. Булар укладчик менен катокко отдельный акча төлөйбүз. Анан таш берип аткан балдар өзүбүздүн достор. Олар өтө жакшы салым кошушат, Алла ыраазы болгон болсун. Дагы bundan кийинки ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Өзүмдүн атымдан жана Нокатка жибат өткөн аманаттан ишиңиздерге ийгилик. Метелсеңиздер тилегиңиз берсин деп тилеп кетебиз. Дагы кызматыңыздарга даярбыз. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Көрүшкүчө. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, Аллахым өзү колдосун. Урматтуу туугандар, мына ушул жер 3,5 метр экен. Узкий жер, караңыздар. Иштешип жатышат адамдар, балдарчы, Алла ыраазы болсун дейсиз. Урматтуу Нокат каржы жумат түркүнөн катталышат, дагы кыса бизден алыстабай лайк басып комментарий жазып коюңуздар.